Бүгін 29 августта Барселона футболдық клубунун Борбор Азиядагы биринчи академиясы Жалабатта ачылды. Ага аталган футболдық клубтун президенти Жоан Лапорта, Барселонанын легендарлуу оюнчулары, өлкө башчысы Садыр Жапаров, УКМК төрагасы Камчуек Ташиев баштаган бир топ жетекчилер жана Жалабат шаарынын тургундары, ошондой эле коңшу өлкөлөрдөн келген коноктор катышты. Спорттогу жеңиштер, ийгиликтер дайыма өлкөдөгү биримдиктин, ынтымактын жана өнүгүүнүн көрсөткүчү болуп келген. Андыктан мамлекет мындай зор жетишкендиктерди жерге калтырбай, спорттун бул түрүн колдоого алдык. Азыркы күндө өлкөбүздө футболдун өнүгүшү жаңы динамикалык нукка түштү деп айтар элем. Ал эми бүгүн болсо биз ата мекендик футболду өнүктүрүүгө дагы бир чоң кадам шилтедик. Өзүңүздөр көргөндөй, жаркыраган, заманбап, эл аралык талаптарга дал келген дүйнөлүк футбол айдыңында алдыңкы орунда турган клубтун академиясын ачып кубанып турабыз. Барселона футбол клубунун Борбор Азиядагы туңгуч академиясынын салтанаттуу ачылышы менен жалпыңыздарды чын дилимден куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. First of all, Mr. President, I want to put on Мистер Президент, Барса академиясы Кыргызстанда ачылып турганына абдан кубанып отурам. Бул Барсанын тажрыйбасын сиздердин өлкөгө алып келүүгө биринчи кадам. Кыргызстанда Барсанын миңдеген күйөрмандары бар экен. Жал Групп Азиянын жардамы менен ушул академия курулду. Алар Кыргызстандагы футболдун өнүгүүсүнө чоң салым кошушту. Мындан кийин Бишкекте дагы ушундай футбол академия, дүкөн, кафе ачылат. Негизги максат Барсанын өзгөчө стилин, ыкмасын таанытуу болуп саналат. Мен чын жүрөктөн ишенем. Мында машыккан жаштар дүйнөлүк чемпионаттарга, эл аралык мелдештерге чыгышат. Барселонанын легендарлуу оюнчулары Карлес Пуэль, Роджер Гарсия, Ривальдо Витеор сыяктуу белгилүү ондон ашык футболчулар келип, Барса академиясына тандала турган өспүрүмдөр менен көрсөтмө оюн өткөрүлдү. Барса академиясында 6 жаштан 21 жашка чейинки 500 баланын машыгуусуна, ал эми 130 баланын жатып окуусуна ыңгайлашкан шарттар бар. Академияда жаш футболчулар үчүн жайкы, кышкы футболдук талаалар, кафе, мектеп жана жатаканасы кошо курулган. Академиядагы сабак өтүүнүн методикалары Испаниядагы Ля-Масидегидей болот. Ал эми клубтун техникалык директору 10 жылга келип иштеп бере турган болду. Ошондой эле Испаниядан жана ар башка өлкөлөрдөн машыктыруучулар келип иштешет. Ал эми окуунун жылдык суммасы жакынкы күндөр аныкталмакчы. Таланттуу балдар үчүн бюджеттик орундар дагы каралып жатат. Андан соң Барселонанын легендарлуу оюнчулары Жалабаттагы Курманбек стадионунда дагы көрсөтмө оюн өткөрдү. Ага коңшу Казакстан, Өзбекстандан, ошондой эле өлкөнүн булуң бурчунан коноктор, күйөрмандар келип сүрө олтурушту. Оюн таласына Барсанын профессионал футболчулары жаш өспүрүмдөр менен чыгып, беттеште эки тарап тең чыгып, оюн аяктады. Аны менен кошо Казакстан жана Кыргызстандын блогерлери легендарлуу оюнчулар менен башыгып көрүштү. Акылай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Аскар Маматисаков, Регион.